Саламатсыздар достор. Мен чыгып атам мына тергөөдөн. Абдан көп чалып кабарлап атасыздар. Биз азыр мына Ысык Атада тергөө бөлүмүнүн робудунан чыктым. Урматтуу достор, жалпыңыздарга бир айтып коеюн. Саат 4-тө киргенбиз. Дээрлик 4,5 сааттан ашык тергөөдө сурак бердим. Негизинен бүгүнкү тергөөгө чакырылгандыгымдын өзөгү тергөөнүн купуялуулуктары жөнүндө тилкатка кол коюп бердим. Ошон үчүн баарын ачык айтууга болбойт. Урматтуу достор, баары жакшы, кабатырланбаңыздар. Баары ойдогудай. Эч бир жанагындай басым, эч бир тергөөчүлөр тарабынан кысым болгон жок. Мындайча айтканда, менин укугумду одоно бузган жагдайлар болгон жок. Баары жакшы буюрса. Мага ушул Шарчеева Венера деп буга чейин эсиңиздерде болсо, Ысык Атадагы Тажикстандан келген кайрылмандардын жагдайы боюнча берүү чыгарганмын. Ошол берүүдүн үстүнөн арыз түшүптүр. Тергөөчүлөр дагы өз функцияларын мыйзам чегинде аткарды. Эч бир жанагындай кабатырланып нааразы болууга негиз жок деп эсептейм. Тергөөнүн дагы иши уланат экен. Ошондо тергөөгө келип маалымат берип турууну өтүнүштү. Макулдугумду бердим. Негизинен эле ушу качкындар жөнүндө маселе абдан орчундуу экен да. Себеби ушул качкындар жөнүндө мыйзамда биздин ички мыйзамдар же тиги өкмөттүн токтомдору, президенттин указын айтпай эле коелу да. Ушул эл аралык нормада дагы абдан чоң милдеттемелерди кыргыз мамлекет. Анткени Бириккен Улуттар Уюмунун ошол качкындар жөнүндө конвенциясы кабыл алынган. Өзүңүздөр билесиздер, 51-жылы бизде болсо 96-жылы Жогорку Кеңеш аркылуу ратификация болуп милдеттеме алган, бекиген. Ошол качкындар жөнүндө эл аралык Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясында так даана көрсөтүлүп жазылып турат. Качкындардын өзгөчө коргоого алынуусу, качкындарга карата эч бир кысым болбоштугу жөнүндө болгон да. Кечиресиздер, абдан кишилер кайра чалып атат. Ошол буюрса баары жакшы. Эч бир кабатырланууга жок, буюрса баары жакшы болот. Ишмердүүлүгүбүздү буюрса токтотпойбуз. Буга чейин кандай иштеп келсек, мындан кийин деле ошондой эле иштерди алып бара беребиз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Чалып санаа болуп аткан биздин мекендештерге ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар.